Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен мен Дарих Хасанова. Бүгүн сиздерге ушул $19 кайсыл жактан таптым? $19 1476 рубльди мен каяктан чыгардым, ошону азыр сиздерге көрсөтүп берейин деп атам. Башынан көрүп, баягы мен кайталап анан иштеп алсаңыздар болот. Эч кандай рефералдын кереги жок. Ар ким өзү эле иштеп жакшы $10 өйдө акча чыгарып алсаңыздар болот экен. Буну кандай кылып иштейбиз? Азыр мен сиздерге көрсөтүп берейин. Бул жерге атыңыздарды жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн англисче жазышыңыздар керек. Мисалы Алина деп жазсак, Алина деп жазасыздар дагы. Пароль жазып атканда ага сөзсүз цифра кошулуш керек экен. Мисалы кандай кылып жазасыздар? Мисалы миллион деп туруп, миллион деп туруп 2022 деп койсоңуздар болот. Анан промокод деген жерге ушул промокод жазылыш керек. Ошондо сиздерге бонус берет. 68 74 40 38 ушул промокодду сөз жазыңыздар. Анан бул жерге номер жазылыш керек. Номер жазып атканда мен Россияда болгондуктан российский 7 менен башталып атат. Биз 996-ны табышыбыз керек. Мисалы үчүн Кыргызстанда 996 деп 555 45 63 95 деп жазсаңыздар болот. Номериңиздерди жазасыздар өзүңүздөрдүнчү. Анан кийин получить кодду басканыңыздарда ушул номериңиздер иштеш керек, достор. Получить кодду жазгандан кийин сиздерге код келет телефонуңуздарга. Ошол кодду жазып бүткөндөн кийин көбүңүздөрдө проблема болуп атыптыр. Мынакей могу жерди бассаңыздар, могу жердеги коддор алмашат. Ушунун жаңызын батыраак жазганга аракет кылыңыздар. Бул жака код келгенден кийин могу жерди басасыздар, жаңы код пайда болот. Ошону могу жерге жазасыздар. 89 877. Мынакей кодду жазасыздар дагы. Анан регистрация деп басасыздар. Регистрацияны баскандан кийин успешно ачылат. Ачылгандан кийин сиздер кирип атканда, мисалы үчүн Алинаны жазасыздар, выход болуп кирип атканда. Анан бул паролду жазып туруп, анан кирип кетесиздер. Киргениңиздерден кийин сиздерге ушундай окно ачылат. Анан сиздер мой деген жерди басасыздар. Басып туруп, мен бонус алгам, достор. Сиздер ушул жериңиздер 0 болот. Ушул жериңиздерди скриншот кыласыздар дагы. Анан кийин бул жака жөнөтөсүздөр. Бул жака жөнөтүп, анан сөзсүз баягы могу жерде турган Нурик 94 деп турат го. Ушул жерди ылдыйына жазасыздар. Жазганыңыздардан кийин мындай кылып жазат. $9 берилди дейт, но каналга катталып, ушул жактан баягы ставкаларды көрүп турсаңар болот дейт. Андан кийин ставкага киресиздер. Бул жактан кабар алып турсаңыздар болот. Мен описанияга кайсыл жактан ставкаларды көрүп, ошону коесуздар. Ошону мен сиздерге айтып турам. Мына акыркы ставка келиптир. Азыр биз ушуну коебуз. Биз буга киргенде сөзсүз мына ушул жерлерге көңүл бурушубуз керек. Азыр ушул команданы өзүбүздөн табабыз. Рынок деген жерге киребиз. Киребиз дагы. Азыркы команданы табышыбыз керек. Менимче бул окшойт. Мен Россияда болгондуктан биздики саатыбыз астыда. Азыр ушуну басабыз. Басабыз дагы.
Жок, адашыбыз, бул эмес экен. Мынакей бул экен. Азыр 39 мүнөттөн кийин башталат экен. Анан кийин экинчи биз бул жерге көңүл бурушубуз керек. Мынакей 2-1-ге коюшубуз керек ставканы. Бул жактан издейбиз. Мынакей бул жактан. Мынакей ставканы таптык. Ставка дегенди басабыз. Мына бул жер 3-3 болуш керек. Азыр киребиз. Мынакей 3-3. 3-3 болду дагы. Анан киргенден кийин все деген жерди басабыз. Все деген жерди басабыз дагы, окейди басып коебуз. Ошондо биздин ставкабыз туура коюлган болот. Мынакей биз ставкабыз коюлду. Анан кийин ставкабыз коюлгандан кийин главная деген жерге кирип, мынакей көрсөтөр былдыйга түшүп калды биздики. Эми ушул ставка бүткөндөн кийин анан кайра бизге кошумча пайдасы менен кошо бул жерге түшүп калат. Канчада түшөт экен биз бул жактан көрөбүз. Киребиз дагы. Мынакей 17ден 20 өткөндө түшөт экен. Ошондо 3 сааттан кийин түшөт экен. 3 сааттан кийин түшөт экен. 3 сааттан кийин анан биз 0,19 цент доллар менен бизге кошулат. Кошулуп анан биздин бул жерибизге доступный баланс деген жерге пайда болуп калат. Биз ушул жерибиз 10 болгондо, 10 доллар болгондо биз чыгарууга койсок болот. Чыгарууга коюп жатканда мына управление картой деген жерге кирип, добавить банковский карта деген жерге киресиздер дагы. Мен Payeer'дин ссылкасын таштап коем, достор. Сөзсүз Payeer'дин биз через браузер киришибиз керек. Через приложение кирсек, биз Payeer'ден адрести ала албайбыз. Ошондуктан через приложение киришибиз керек. Браузер киришибиз керек. Киргенден кийин биз мына бул жерде усуды деп турат. Тездер пополнить деген жерди басабыз. Басабыз дагы биз сөзсүзүнө ТРС20 деген адрестиге чыгарышыбыз керек. Эгерде сиздер адашып РС20га чыгарып алсаңыздар, сиздердин акчаңыздар келип түшпөйт. Биздики ТРС20 болуш керек. Бул жерден копировать этип алабыз. Алабыз дагы ушуну алып келип туруп, мына усыдыга коебуз. Сепи деген жерге биз сөзсүз ТРС20ны тандайбыз. Анан кийин мына бул жерге азыркы адрести коебуз. Азыркы адрести коебуз дагы окей дегенди басабыз. Ошондо биздин картабыз привязка болот. Кечиресиздер, балам жалгыз болчу үйдө. Биз картабызды улап алдык. Андан кийин биздин бул жердеги балансыбыз 10 доллар болгондо биз снять деген жерди басабыз. Снять деген жерди басканда сиздерде ушундай болуп чыгат. Ошондо ушул жерди басасыздар дагы, ушул жерди дагы толтуруп чыгышыңыздар керек. Бул жерге пароль коесуздар. Бул паролду сөзсүз эстеп калышыңыздар керек. Себеби акча чыгарып атканда ушул пароль сөзсүз керек. Анан бул жерге атыңыздарды жазасыздар. Жазып туруп, анан бул жерди сохранить этип аласыздар. Сохранить этип алгандан кийин, мисалы үчүн бул жерге паролду установить пароль деген жерге киресиздер дагы. Бул жерге логиниңиздерди жазасыздар. Меники Нурик 94 деп турат. Нурик 94 деп жазасыздар дагы. Анан бу жерге торговый пароль жазасыздар. Торговый пароль сөзсүз цифрадан туруш керек. Мисалы үчүн кандай кыласыздар? 2022 деп койсоңуздар болот. Мисалы, энергия деп жазылды. Андан кийин бул жерге мисалы үчүн 2022 деп койсоңуздар болот. Бул жерге дагы жазасыздар 2022 дейсиздер дагы окейди басасыздар.
Андан кийин бул жерге парол койгонуңуздардан кийин анан кийин бул жерди басып туруп бул жерге мисалы үчүн атыңыздарды жазышыңыздар керек. Атыңыздар кандай болуш керек? Өзүңүздөрдүн атыңыздар Кийим, Алина, Сабина, Айбек, Нурбек ошондой атыңыздарды жазасыздар да окейди басасыздар. Анан снятка киргенде эртең менен күндүзгү саат 10-11лерде чыгарсаңыздар акчаңыздар бат эле келип түшөт экен. Номерге 3 жолудан ашык код келбейт экен, ошондуктан акча чыгарып атканда кодду кайра жөнөтө бербеңиздер. Ошол күнү чыгара албай кийинки күнгө калып кетет экен. Ошого өтө этият болуп чыгарыңыздар. Ошол эң главный ошо торговый паролду түзүп атканыңыздарда эстеп калыңыздар, же сөзсүз бир нерсеге жазып алыңыздар. Анан адрести, акча чыгарып аткан адрести туура коюңуздар. Баарын колуман келишинче түшүндүргөнгө аракет кылдым. Аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Жерибизде тынччылык, элибизде аманчылык болсун. Көрүшкөнчө.